Чийки кыш чыгаруучу аппаратты Талас районунун Козучак айылынын тургуну Максат Курманбек уулу социалдык контракттын негизинде алган. Учурда күн ара 400 даана кыш чыгарып, 1 даанасын 20 сомдон сатууда. Кирпич чыгаруучу аппарат иштин арбышына жана жеңилдешине шарт түзөт. Бул кыштар курулушта кеңири колдонгондуктан учурда Максат мырзага кайрылган кардарлардын саны арбын. Буга байланыштуу 3 жумушчу алган. Колго койгон кирпич менен бул кирпичтин айырмачылыгы бар. Колго койгон кирпич все равно жакшы болот. Бул сайыл эми адан эми өтө ылдый деп айтпайм, эми биртке ылдыйраак. Сапаты. Бирок сокмого караганда өйдө, бир талай өйдө. Айына жөлөк бул 4800 алчык 4 балага. Азыр бул кирпичтен айына 15-20 миң бір бөлүп түшүп отыр. Социалдык контрактты Анара Анарбек кызы да алган. Ал 100 миң сомго Кулпунайдын Альбиок жана Клери сортун алып 4 сотук жерге тиккен. Кулпунайлар үчүн тамчылатып сугаруу системасын орноткон. Чүйдөн алынып келинген бул кулпунайлар жергиликтүүлөрдөн түшүмдүүлүгү жана эрте бышкандыгы менен айырмаланат. Учурда кулпунайлар жетилип, мөмө алууда 1-2 жума аралыгында бышып сатыкка чыгарыла баштайт. Быйыл көчөт аласыңар дегенде бирөөсүнөн көчөт алып, көчөтүн сатабыз. Экинчисин күзгө чейин. Бул азыр базарда 350дөн болоттур баасы. Пока сатпаштай элекпиз. Отурганыбызга 1 ай болду. 50 күндө барып жетилет деген, эми да бир Кудай буйрса 20 күндө аны алып баштап 2 күндө биртересиңер деген. А бул болсо күзгө чейин эле ала берет бирөөсү, бир сорту. Ошо миңден тиккенбиз да. 100 миң сом берген өкмөткө, соцсайдисттерге чоң рахмат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр колдоп, ушундай жардам берип атканга. Ал эми Кумарык айылынын тургуну Эркайым Бекебаева 100 миң сомго эт багытындагы бройлер, адлер жана ханлайн породасындагы үй канаттууларын алган. Аларга күнүнө 3-4 мал жем-чөбүн берип, кам көрүүдө. Бул жерде жалпы 400дөн ашык үй канаттуусу багылууда. Алардын ичинен эт багытындагылары 2-3 жума ичинде союлуп сатыкка чыгарыла баштайт. Баштаган ишин улантуу максатында инкубатор аппаратын да алган. Эт багытындагы эми 10-15 күндөн даяр болуп калат, буюрса базарга алып чыгабыз. Анан ошо биздин максатыбыз эле ошо үйдүн жумурткасы болсо деген, ошо эл өйсүн, ошо өйсүн, бир туугандар жесин деген максатта ошо ток багып калдык биз, ошону неме жактырып элечи. Инкубаторго буюрса ошо жөжөлөр чоңоюп, күчтөн баштап, кыштан баштап тууса жумурткасын көбөйт, анан кийин ошо инкубаторго жөжө чыгарып, ушундай жумуш кылайлы деп атабыз. Улантыпчы. Бердике Батыр айыл аймагы боюнча 50гө жакын үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Быйылкы жылы 10 үй бүлө социалдык контракт долбоору аркылуу өз ишкерликтерин баштаган. Берилген каражаттын максаттуу пайдаланышы Талас райондору аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан көзөмөлдөнүп турат. 22-жылы 2 үй бүлө алды, быйылкы жылы 10 үй бүлө контракт алды. Бардын иштери жакшы, барып көзөмөлдөп турабыз. Көбүнчө быйыл уй багытында саан уй алышты. Кирешелери былтыркылардыкы 1 айга 15-20 миңден айланып алып атат айына. Өткөн жылы социалдык контракттын алкагында өлкө аймагы боюнча 2800 үй бүлөгө 100 миң сомдон берилип, 14 миң адам жашоо шартын жакшыртты. Ал эми быйылкы жылы 10 миң үй бүлө бул колдоого ээ болушту. Жакырчылыктан чыгуу максатында берилген каражатка жарандар өздөрү каалаган ишкерликтердин баштап, үй бүлөлүк кирешелерин көбөйтүшүүдө. Чолпон Сабитова, Калмурат Меманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району.